Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолаева. Ошто банги зат сатуу менен шугулданып келген аялды милиция кызматкерлерине анын кардары кармап берди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, шаардын 34 жаштагы тургуну 50 грамм героинди 35 000 сомго сатып алып, өз эрки менен милиция кызматкерлерине тапшырып берген. Банги заттын сатылышы боюнча кылмыш иши козголуп, сатуучунун үйүн тинтүү учурунда 3 килограмм 165 грамм апийим табылган. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Улуттук банк эсептик чендин өлчөмүн 2%га төмөндөттү. Азыр мекеме акчаны коммерциялык банктарга 10%дан эмес 8% чен менен беришүүдө. Бул инфляцияга байланыштуу жасалган кадам. Эрежеге ылайык акчаны төмөн көрсөткүчтө алган коммерциялык банктар насыянын пайызын түшүрүшү керек. Бирок талдоочулар аны көпчүлүк банктар аткарбай да коюшу мүмкүн дешүүдө. Ар бир кредитный банктын өзүнүн кредиттик саясаты болот. Анын өзүнүн ошол кредиттик саясатында ресурстар өлчөнгөн. Ошол ресурстардын чегинде булар иш кылышат да. Анан бул механизм баягы ишке кире баштаганына мына уже почти 2 жылдын жүзү болуп баратат. Ушундан бери ошол механизм, значит, жана мен айтып кеткендей, акчанын санына эмес, акчанын баасына жакындашууда. Эгер ишке ашса, өлкөдөгү банктарда насыянын пайызы канчага чейин түшөт? Эрмек Муратбек уулунун материалын толукталган чыгарылышыбызда көрүңүз. Бүгүнкү күндө айыл чарбасын каржылоо 4 долбоорунун алкагында дыйкандарга 2700дөн ашык насыя берилди. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Темир Сариев парламентте билдирди. Өкмөт башчысы ишкерликтин финансылык ресурстарга мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Россия-Кыргыз өнүгүү фонду 2015 жылдын сентябрь айында РСК банк жана Айыл банк аркылуу ишкерлерге $1 миллион насыя берген. Фонддун жаңы жетекчилиги менен доллар түрүндө бериле турган насыялардын 5% үстөк жана сом түрүндө 12% үстөк аркылуу берилүү макулдашылды, дейт премьер-министр. Ал ошондой эле жалпы баасы 1 миллиард сомдук 2798 насыя берилгенин белгиледи. Баткен облусунун Кадамжай районунда 34 парча мыйзамсыз кыйылган, бирок ал ким тарабынан жасалганы тактала элек. Токой чарба адистердин айтымында арчаларды кыйган тарап мамлекетке 2,5 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Кыйылган ийне жалбырактуу дарактардын диаметри 20 сантиметрди түзөт. Учурда бул иш күч органдарына өткөрүлүп берилди. Теманы аймактык кабарчыбыз Камчыбек Ходжаев улантат. Кадамжай районунун Катар арча жайлоосунда белгисиз адамдар тарабынан 33 парча мыйзамсыз кесилген. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу департаментине билдиришти. Маалыматтын чынтөгүнүн аныктоо үчүн окуя болгон жерге аталган мекеменин кызматкерлери барышкан. Натыйжада диаметри 20 сантиметрди түзгөн арчалар кыйылып, мамлекетке 2,5 миллион сом зыян келтирилгендиги белгилүү болду. Биздин кечеги рейд учурунда Кадамжай районунун Көтөрмө айылынын үстү жагынан бизге элден арыз түштү. Ушул арчалар кесилип атат дегенчи, кыйылып кетип атат дегендиктен келип көргөнүбүздө элдин сөзү чын чыкты да. Токой чарба адистеринин айтымында арчанын башка дарактарга салыштырмалуу өсүп өрчүүсү төмөн. Мындан улам аларды сактап калуу үчүн мамлекет тарабынан мыйзам иштелип чыккан. Ага ылайык ийне жалбырактуу дарактарды кыюуга мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын 2013 жыл 3 май 224 токтомунун негизинде жогорку кеңеш бекитилип берилген, президент указы менен бекитилген. Өзүбүздө атайын кыскача жыйнак эмелер, таксалар бар. Бир түп арчага үчүн 75 000 сом айып төлөнөт. Ал эми ийне жалбырактуу дарактардын кыйылышында аталган аймактын айыл өкмөтү жоопкерчиликти өз моюндарына албагандыгын билдирүүдө. Анткени жайлоого чыккандардан төлөнүүчү салык Токой чарба башкармалыгына берилет. Кыйылган дарактарга жооп берүү алардын милдетине кирбегендигин кошумчалайт. Токой чарбасы билесиңиздер, мына желдер жайлоого чыгат жазында. Жайлоого чыкканда түтүн акчасын отунга квитанция кылып, ошол жооп берет отунга чейин. Жоопкерчиликке келгенде бизге анташып коет да, солусу чечимсиз. Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу департаменти мыйзамсыз кыйылган арчалардын жоопкерчилигин Көтөрмө айыл өкмөтүнө жүктөөдү. Алардын айтымдарында Катар арча жайлоосу аталган айыл аймактын карамагында. Ошол себептүү айыл өкмөтү жооп бериши керек. Болгон окуянын боюнча, мыйзам бузуу боюнча иштерди күч органдарына өткөрүп берип атабыз. Ал госрегистрдин специалисттерин чакырып биз айыл өкмөткө жер
анықтап алдық. Бирок анан кимге айып салынат, жайыт комитетине салынабы, айыл өкмөтүнө салынабы, аны энди күч органдары өздөрү чечет закон негизинде. Учурда бул иш күч органдарына өткөрүлүп берилди. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында диаметри 20 сантиметрди түзгөн арчаларды кыйган учурда 75 000 сом айып салынат. Ошондой эле административдик чаралар көрүлөт. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ош шаарындагы Алымбек датка эс алуу жайында башаламан соода сатык жүргүзгөндөр көбөйүп кетти. Бул тууралуу кала тургундары айтып чыгышты. Андагы отургучтарды соодагерлер ээлеп алышкан. Тургундардын айтымында жыл сайын соода күркөлөрү, чакан кафелер көбөйүп, отургучтардын саны азайып баратат. Алымбек датка эс алуу жайы мэриянын алдындагы көрктөндүрүү чарба комбинатына карайт. Болуш керек да эми бак туурабы? Мына окшогон ашыкча көрктү бузган нерселердин кереги жок. Анан кийин баягы сатыла турган нерселер чекеде болсун, нар жакта. Бу жерге кереги жок да сатыла турган жер. Көп эле эми өзүнүн кызыкчылыгына менчиктеп эле акча табыш үчүн эле кайсы жерден эме болсо эле келип тыгылып алып атышат да эми. Эң бир керектүү жер ушу жер, өзүм Сулайман тообуз анан ушу жер. Мекеменин жетекчилиги жогорудагы нааразычылыктарга эмне дейт? Кененирээк кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Бүгүн Ош шаарында бош орундары жарманкеси өткөрүлдү. Иш чаранын максаты иш издөөчүлөрдү жумушка орноштуруу жана аларга багыт берүү болуп саналат. Аймактагы 4000 иш орунун сунуштаган жарманкеге 2000 иш издөөчү катышты. Мындай жарманкелер биз жыл сайын өткөрөбүз. Бүгүн дагы ушул иш издөөчүлөргө биз ушул республикада болгон 4000 бош орундарды сунуштап жатабыз. Алардын ичинен 500 вакансия бул Ош шаарындагы жайгашкан мекеме ишканаларда болгон бош орундар жана 400 бул Ош облусунда ар бир бардык райондордон келген ушул вакансиялар сунушталып жатат. Бош жарманкеде кандай бош орундар сунушталды, кайсыл адистиктерге суроо талап жогору. Кабарчыбыз Адина Базарбаеванын материалын кененирээк кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, саламатта туруңуздар.